Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата 100 ишкананын бири Жунда заводу. Күйүүчү май эми Кыргызстанда тонналап чыга баштайт. Аны менин аркамдагы турган Жунда заводу өндүрөт. Ишкана толук ишке киргенде дээрлик 1000ден ашык жаран жумуш орну менен камсыз болот. Ал эми кубаттуулугун айта турган болсок, жылына 800 000 тонна чекизат өндүрө алат. Бул сан өлкөдөгү нефти кайра иштетүүчү тармагындагы ички рыноктун 40%-ын түзөт. Жунда Борбор Азиядагы эң ири нефти кайра иштетүүчү заводдордун бири. Ишкана бензиндин 3 түрүн, дизель майын, мазут, суютулган газ чыгарат. Толук ишке киргенде жылына 420 000 тонна К5 таза бензинин, 320 000 тонна К5 дизелдик майын, 30 000 тонна суютулган газын өндүрүүгө жетишет. Ошондой эле 100 000 тоннадан ашык битум өндүрүп Кыргызстандын толук керектөөсүн камсыздаганга жетишет. Ал эми заводду модернизациялоого 168 миллион АКШ доллары жумшалган. Жалпы 1029 жумушчу орун менен камсыздайт. Анын 385 чет элдик адистер болсо, 644 жергиликтүү тургундар түзөт.